Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Рамзан Кадыров Палестина менен Израилге чеченстандык аскерлерди жөнөтүүгө даяр экенин айтты. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров өзүнүн Telegram каналында чечен аскер бөлүктөрү Палестина-Израиль жаңжалында тынчтык орнотуучу күч болууга даяр экенин билдирди. Мен эл аралык коомчулукка жок дегенде бир жолу Палестинадагы кырдаал боюнча адилеттүү чечим кабыл алуусу үчүн кайрылам. Мусулман өлкөлөрүнүн лидерлерине кайрылам. Коалиция түзүп, дос деген өлкөлөрүңөрдү, Европаны жана бүт батышты чакыргыла. Алар террорчуларды жок кылуушул дос менен карапайым калкты бомбалап жатат деп жазды Кадыров. Мен согушту да, кырдаалды да курчотуунун ар кандай түрүн да токтотууга чакырам. Керек болсо биздин күчтөр тартипти калыбына келтирүү жана ар кандай бузукуларга каршы туруу үчүн тынчтык орнотуучу күч катары аракеттенүүгө даяр деп кошумчалады ал. Булак Суперкежи. Израиль Хамас кагылышуусу учурда эмне болуп жатат? Хамас согушкерлери менен Израиль күчтөрүнүн ортосундагы кагылышууда 1600дөн ашык адам каза тапты. Ишемби күнү башталган кол салуулардын натыйжасында Израиль тарапта каза болгондордун саны 900дөн ашты. Ал эми Израилдин чабуулунан кийин каза болгон палестиналыктардын саны 704кө жетти. Газада толук блокада жарыяланды. Бириккен Улуттар уюмунун палестиналык качкындарга жардам берүү агенттиги 7 октябрдан бери 137 миңден ашуун палестиналыктын Газа тилкесиндеги мектептерде баш калкалаганын билдирди. Ошондой эле Израилдин абадагы соккусунан Газа тилкесинде 2 журналисттин каза болгондугу белгиленди. Газада эмне болуп жатат? Израиль армиясынын Газа секторуна кол салуусунан каза болгон палестиналыктардын саны 704кө жетти. Анын ичинен 143 бала жана 105 аял экени айтылды. Жабыркагандардын саны болсо 4000ге жакын. Израилдин коргоо министри Йоав Галант Газаны толук блокадалоого буйрук бергени, Израилдик армия Газадагы Хамастын борборлоруна масштабтуу чабуул жасаганы белгилүү болду. Ошондой эле Газадагы көптөгөн мечиттерге кол салуу болгон. Ас-Суси мечити аба соккуларынан кийин жараксыз абалга келген. Акыркы 24 саатта Газа тилкесинде 187.518 адамдын жер которгону, 4 мектеп жана 8 медициналык мекеме зыянга учураганы аныкталды. Израилдик 12 канал телеканалынын маалыматына караганда, министр Кац Израилден Газа тилкесине барчу суу түтүктөрүн бөгөттөгөн, ага чейин Газага электр энергиясын берүүнү токтоткону айтылган. Чет элдик басылмалар маалымдагандай, Израиль Газа чек арасына көп сандаган танктар жана брондолгон аскерий унаалар топтолду. Израилде болсо каза болгондордун саны 900дөн ашса, 2616 адамдын жаракат алганы кабарланды. Аталган өлкөнүн коргоо министри Йоав Галант Газа тилкесин толук блокадага ала тургандарын аймакка электр энергиясы, тамак аш жана күйүүчү май берилбей турганын билдирди. Эске салсак, Газа тилкесинин көзөмөлдөгөн Хамас кыймылы 7 октябрда Израилге чабуул жасаган. Буга жооп кылып Израиль армиясы Газа тилкесине массалык чабуулдарды баштаган. Израиль согуш абалында экенин расмий түрдө билдирген. Ал эми Хамас жетекчилигинин өкүлү Associated Press гезитине берген маегинде Израилге кол салууга андагы оңчул өкмөттүн өткөн жыл ичинде жасаган бир катар иш аракеттери түрткү болгонун билдирген. Анда оңчул өкмөттүн Иерусалимдеги ыйык жерлерде чагымчыл аракеттерди уюштурганы Израилдин түрмөлөрүндөгү палестиналык туткундарга кысымдын күчөшү себеп болгону айтылган. Булак Суперкежи. Жардам бериңиздер, Россияга барып, тамагымды жакшы келейин. Сендерден ыраазымын. Ушул кыз кандай болот экен? Түнү күнү ушул кызды ойлоп өзүм да ада болуп калдым. Сиздерден сураганда жардам бериңиздер. 2023 жыл карта Флотбек деп чыгат, Мбанкам Флотбек А деп чыгат. Эдинса аркылуу да салсаңыздар боло берет. Эдинса деп номерлер турат. 78 ошоңо да сала бериңиздер. Ишениктүү
Дага шүгүр ушул болот бар экен, бизге шунчалык жардам берип, шунчалык карап, мына 3 жолу да операция болду. 17 жолу болду ушинтип. Буга да Алла ыраазы болсун. Ичем жамандык көрбөсүн, жакшылык көрсүн дай. Сиздерге да Алла ыраазы болсун. Кааласа. Туугандар, ушул операцияны жеңилирээк өткөрүп алуу үчүн сиздерден сураныч, ушул кызга келиңиздер, жардам берип, колуңуздарды кенен сунуп кетиңиздер. Болушунча колуңуздарды узун сунсаңыздар, сиздерге да Алла Таала ошончолук жакшылыктарды берет, андан 2 эселентип, 3 эселентип берет. Кудай кааласа, ушул кыздын аркасы менен сиздер дагы бейиштен орунду болуп каласыздар деген үмүттөмүн. Буюрса соопторду эселеп табасыздар деген үмүттөмүн. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Бул эжебизге дагы жардам берип, болушунча ушул номерлерге которуп кетиңиздер, өзүңүздөрдүн ыксаңыңыздарды. Твиттер Хамаска байланыштуу бир нече аккаунтты өчүрдү. Экс социалдык тармагы Хамас кыймылына байланыштуу жакында түзүлгөн бир нече аккаунттарды өчүрдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Акыркы бир нече күндүн ичинде биз Чыр-Чатактын аймагында экс социалдык тармагынын активдүү колдонуучуларынын саны көбөйгөнүн байкадык. Мындан тышкары Хамастын Израилге жасаган чабуулуна байланыштуу дүйнө жүзү боюнча 50 миллиондон ашык билдирүүлөр жарыяланды. Окуялар тездик менен уланууда деп билдирген аталган социалдык тармактын коопсуздук кызматы. Белгиленгендей, X социалдык тармагы графикалык материалдарга агрессивдүү жана кастык тилин камтыган миңдеген билдирүүлөргө карата ар кандай чектөөлөрдү колдонгон. Биз антисемиттик билдирүүлөргө активдүү мониторинг жүргүзүүгө улантып жатабыз. Тенденцияларды манипуляциялоого аракет кылган бир нече аккаунтты өчүрдүк деп белгилеген социалдык тармак. Булак Суперкежи. УКМК Турсунтай Салимов менен Камчы Көлбаевдин кандай байланышы бар экенин айтты. Бишкектеги Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов Камчы Көлбаев менен байланыш түзүп алып, ишкерликтеги атаңдаштарын коркутуп келген деп шектелүүдө. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Маалыматка ылайык, ушул жылдын 4-октябрында кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин 2-бөлүгүндө, 267-беренесинин 2-бөлүмүндө жана 37-беренесинин 122-беренесинин 2-бөлүгүнүн 4 жана 18 пункттарында каралган кылмыштардын негизинде кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө Камчыбек Асанбек жана анын жан жөөкөрлөрү тарабынан опузалап жана рейдерлик жолу менен басып алуусунун натыйжасында алынган мүлктөрдү жана активдерди мыйзамдаштырууга катышкан жана башка өзгөчө оор кылмыштарга тиешеси бар бул кылмыштуу топтун 20дан ашык активдүү мүчөлөрү жана лидерлери кармалган. Жогорудагы адамдардын арасында Жаран Турсунтай Салимов дагы бар. Ал мурдагы жана азыркы криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү менен узак убакыт бою тыгыз байланышта болуп, алардын мыйзамсыз каржылык байлыктарын тынымсыз көбөйтүп, алардын топторунун жашоо шартына колдоо көрсөтүп келген. Ал эми Камчыбек Асанбектин кылмыштуу тобуна Турсунтай Салимов дайыма демөөрчүлүк кылгандыгы, тактап айтканда, ал топту апшак каржылап, укук коргоо органдарынын, сот системасынын жана башка мамлекеттик кызматтардын коррупционерлерине пара берүү жолу менен тиричилеген жана кылмыштуу жазадан кутулуу аракетин көрүп келгени аныкталды деп билдиришти УКМКдан. Мындан тышкары Турсунтай Салимов абактагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн материалдык абалын чыңдоо жана аларды кармоо шарттарын жакшыртуу максатында ар кандай нерселерди берип келгени аныкталды. Салимов мыйзамдагы ууру Камчыбек Асанбек жана анын кылмыштуу байланыштарын мезгил менен өз керегине жана жеке кызыкчылыгына атаңдаштарын жана башка адамдарды коркутуп үркүтүү, кысымга алуу жана кысым көрсөтүү максатында пайдаланып, алардын активдерин жана бизнес долбоорлорун куугунтуктоого жана өзүнүн ыйгарып алган фактылар аныкталды деп кошумчалашты УКМКдан. Козголгон кылмыш ишинин алкагында 9-октябрда Турсунтай Салимовго кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин 2-бөлүмүндө каралган кылмышты жасаган деген айып тагылып, ошол эле күнү Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан 4-декабрга чейинки мөөнөткө камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалган. Булак Суперкежи. УКМК дагы бир кылмыштуу топту кармады. Өткөрүү пунктунан акча чогултуу боюнча туруктуу кылмыш схемасын уюштурган кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Андагы маалыматка ылайык, Казакстан менен Кыргызстандын чек арасынын ортосундагы өткөрүү пунктунда мыйзамсыз баюу максатында Кыргызстандын аймагында иш алып барган жеке ишкерлерден акча талап кылуу жана өндүрүү боюнча туруктуу кылмыштуу схеманы уюштурушкан трансулуттук кылмыштуу топ аныкталган. Натыйжада 7-октябрда ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө кыргыз жарандары уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн жакын тууган
туугандары жарандар кармалды. Учурда бул кылмыштуу схемага тиешеси бар айрым жогорку кызматтагы адамдарды жана атка минерлерди аныктоо боюнча активдүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жатат. Булак Су Беркежи.